Paçemdeki öğretecek yine. Ha? Paçemdeki öğretecek tarafı. Жалал Абад облусунда кече 30 ноябрда өткөн шайлоого шайлоочулардын 38% катышты. Ал эми мурунку парламенттик шайлоодо бул көрсөткүч 33% гана болгон. Быйыл шайлоочулардын саны бир топ көбөйгөн. Облус боюнча жалпы 796.537 шайлоочу катталган. Алар үчүн облус аймагында 457 шайлоо тилкеси уюштурулган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо максатында кошумча дагы 3 шайлоо тилкеси даярдалган. Yarım saatin içinde şaylonun aldın ala jıyıntığı çıktı. Bu boyunca saytlar jana Borbordu Şayloo Komissiyası төрағасы da malumat verdi. Bu degen aldın ala bu jıyıntık yuridikal küçü yok. Alemi участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү андан кийин кол менен санап шайлоо бюллетендерин түнү менен шайлоо протоколдорун округдук шайлоо комиссияларына алып келип тапшырды. Эми ошол округдук шайлоо комиссиялары ошол протоколдордун негизинде жыйынтыктоочу протоколдорун түзүп жатат бүгүнкү күндө. Ал эми жарандар болсо бул шайлоо мурдагыдан өзгөчө маанайда өткөнүн белгилешүүдө. Айтымдарында добуш берүүгө мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп, шайлоо тилкелеринде тартип, коопсуздук жана жеткиликтүү маалымат камсыз болгон. Ошол эле учурда айрым тургундар татыктуу талапкер жок экенин айтып, добуш берүүгө барбоону тандашкан. Алардын пикиринде талапкерлердин программалары жетишсиз болуусу жана коомдук ишенимдин төмөндөшү катышуунун бир бөлүгүнө таасир эткен. Мурунку жылга салышта мында жүгүргөн адам болгон жок. Мени шайлап койгула, мени мындай кылга деп үйгө келген адамдар болгон жок. Агитация кылган адамдар жок. Паланчаны шайла, пусанчаны шайла деген адамдар жок. Өзүбүз бардык, катталдык, кирдик, каалаган адамыбызды шайладык. Кыргызстандын любой территориясына барасың, командировкада жүргөн жерлер. Ошол жакта Баткенде жүргөн, мисалы үчүн Жалал Абадтан Баткенде жүрсө, Баткенде шайлап атат. Баткендик Жалал Абадта жүрсө, Манаста жүрсө, бияктан шайлап атат. Ошондой нерсе аябай сонун өттү. Алар жөнүндө маалыматым жок эле да, алар тааныбасам анан туура эмес шайлап албайын деп барбадым. Жалал Абад облусунун аймагында шайлоо учурунда 1000ден ашуун милиция кызматкери коомдук коопсуздукту камсыздап турушту. Облус боюнча үгүт өнөктүгү башталган күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 59 укук бузуучулук боюнча материал катталган. Алардын ичинен бир факты тергөө стадиясында, ал эми 5 материалдын негизинде кылмыш иши козголгон. Калган 50 материал боюнча мыйзамсыз аракеттердин белгилери аныкталбагандыктан алар өндүрүштөн кыскартылган. Жалал Абад облусунун аймагында шайлоо учурунда одоно мыйзам бузуу фактылары катталган жок. Жалпы 59 материал катталып, анын ичинен 50 материал кылмыш иши козгоодон баш тартылып, 5 материалга кылмыш иши козголгон. Ал эми 5 материалдын ичинен бирөө өндүрүштө, 3 материал сотко жиберилген, бирөө кыскартылган. Бүгүнкү күндө коомдук саясий абал туруктуу. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 5 шайлоо округу уюштурулган. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары 64 жаран расмий каттоодон өткөн. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык ар бир округдан 3төн талапкер эң көп добуш алып алдыга чыгышкан. Азыркы тапта шайлоонун расмий жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан такталып, протоколдорду жыйынтыктоо иштери жүрүүдө. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.